Маликова Нуржан, чексиз достук долбоорунун катышуучусу болом. Бул долбоорго катышуунун өзү эле мен үчүн чоң жетишкендик болду десем болот. Ошондой эле өзүмө керектүү болгон лидерлик сапатка ээ болдум. Жарандык активист болууну үйрөндүм. Айылдын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун үйрөндүм. Салам достор, мен чексиз достук долбооруна катышып, өзүмдү интеллектуалдык жактан өнүктүрдүм. Жана ошондой эле көптөгөн досторду тауып, убактымды туура пайдаланууга үйрөндүм. Мен өзүмдүн көйгөйүмдү мектеп администрациясына же болбосо өзүм атым эле тартынбай айтканды үйрөндүм. Мен Матмусаева Гүлназова чексиз достук долбооруна катышып, жарандык активизм эмне экенин үйрөндүм. Мындан ары мен айыл өкмөтүнүн жанында өз оюмду эркин айта алам. Коомдо өз ордумду табууну, ынтымакты, биримдикти, тынчтыкты чындоону, ошондой эле жаштардын негативдүү жагын позитивдүү жакка өзгөртүүнү, уюшумдуу болуп жаштар менен чогуу демилге көтөрүүнү үйрөндүм. Мен чексиз достук долбоорунан абдан чоң пайда алдым. Салам достор, мен чексиз достук долбоорунан жергиликтүү бийлик менен байланыштуу жана лидерлик чөнүмдөрдү алдым. Чексиз достук долбооруна катышкандан кийин көпчүлүк элдин алдында сүйлөөнү үйрөндүм. Мен мектепте эң мыкты окуучулардын катарына кошулдум. Инновация эмне экенин түшүндүм. Чындыгында деле буга деле такыр бул инновация жөнүндө менде билим жок болчу. Андан сырткары көйгөйдү кантип изилдеш керек, көйгөйдү кантип далилдеп бериш керек экендигин үйрөндүм. Салам достор, менин атым Гүлиза. Мен чексиз достук долбоорун алганда өз оюмду эркин айтууну, лидер болууну, команда менен иш алып барууну, дебат деген эмне экенин үйрөндүм. Көптөгөн досторду таптым жана көйгөйдү изилдөөнүн жана анализдөөнүн жолдорун үйрөндүм. Эң башкысы айылымдын өнүгүшүнө салымды коштум. Дебат жөнүндө маалыматтуулугумду арттырдым. Долбоорду жазып, аны кантип ишке ашырууну үйрөндүм. Салам достор, мен чексиз достук долбоорунан медиа сабаттуулукту үйрөндүм. Я началась очень многому. Этот проект подарил мне кучу воспоминаний, ярких эмоций, подарил мне множество друзей. Мен чексиз достук долбооруна катышып, мектептеги эң алдыңкы окуучулардан болдум жана көптөгөн досторду таптым. Чексиз достук долбоору алкагында жаштардын көйгөйлөрүн кантип чечүүсү жана кимдерге кайрылуусу керектиги боюнча билимге ээ болдум. Сурамчылык алып баруу, интервью алууну жана дебат эмне экенин билип алдым. Мен эл алдында эркин сүйлөө жана коомчулуктун алдында өз оюмду ачык айкын билдирүүгө үйрөндүм. Чексиз достук долбоорунан коомдо өз оюмду эркин айтууну үйрөндүм. Чексиз достук долбоорунан жаштар менен чогуу демилге көтөрүүнү үйрөндүм. Өкмөткө кайрылуунун жолдорун үйрөндүм. Креативдүү ойчулукту үйрөндүм. Фикирдерди ачууну жана өнүгүүнү үйрөндүм. Өзүмдү активист патриот болууну, медиа сабаттуулукту, пикирлештерди табууну жана маалыматтарды тез таркатууну үйрөндүм. Ошондой эле өзүбүздүн максатыбыз үчүн иштөөнү үйрөндүм.